Так, жашың канчада? 20. 20 жаштасың. Сен эмне болуп келдиң мага? Негизги даттануларың айт. Асма боюнча адышка. Значит, энтигесиң. Көп басканда энтигесиңби, же отурганда деле энтигесиңби, же бийикке чыкканда энтигесиңби? Кайсы мезгилде энтигесиң? Көп басканда, бийикке чыкканда. Отурганда энтигесиң. Оздорун көгөрөбү? Оздорун адышка болуп калган. Одушканы көгөрөп. Ошону эмне менен чыгарасың? Эмне менен басасың? Сальбутуму чачынан же эфлин сайынан. Эфлин сайынан. Так, канча жылдан бери ушундай болуп келип атасың? Уже 15 жылдын тегери, 15-20 жыл. Отурда гормон иштиңби? Гормондон иштиң. Дагы башка кайсы жагына жалып бар? Этек кирип кандай келет? Этек кирим аябай болезненно болуп келет, аябай ооруп, прям баса койгон күйүндө. Так, ичиң катабы, катпайбы? Ичим катат. Канча күндө бир барасың? Кээ бирде 5 күнгө чейин, 6 күнгө чейин болуп кетет. Кээ бирде 3-4 күн. Так. Чарчайсыңбы? Чарчайсың, э? Так, буга чейин сенин операция болдуңбу бир жериңен? Без алдырдың, кайсы жылы алдырдың? Ушул жылы 2020. Прям чоңоюп кетти. Мисалы, тооктун жумурткасындай болуп калдыбы? Жанынан кичинекейби. Бир жагы почти тооктун жумурткасындай болгон, бир жагы кичинерээк болчу. Ооруйт беле колтуктарың? Ооруйт. Бир жагы ооруп болчу, чоңоюп кеткен. Оң жагы. Так, урматтуу мекендештер, мен азыр кыска гана видео кылып атам. Кудай буйрса биз дарылоону баштайбыз. Дарылоодон кийин натыйжадан дагы ошо натыйжаны көрөлү деп мен азыр кыска гана видеону алдым. Мейли, демек биз Кудай буйрса шыпаны мен дайым айтам, шыпаны Кудай таалам берет, себеби биз жасайбыз. Биз себебин жасай берели, анан кийин лечениеден кийин дагы өзү видеосун чыгарабыз. Так, сиз бүгүн канча күн болуп жатканыңызга? 12 күн болду. Так, сиз жакшы болгонго чейин келип бизге видео бергенсиз, э? Так, ошондо сиз эмне менен келген элеңиз? Мен адышка болуп келгем, аллергическая. Айрыкча жан жагында погодага реакция болуп келген. Жан жагын сайын асынып кануу берчү. Тамактардан. Если тамак жедим, ошол тамак жактырабы риск асынып канчу. Так, сиз бизде дарылангандан кийин бүгүнкү сиздин абалыңызды айтыңыз. Бүгүнкү абалым аябай жакшы. Погодага, жанга, айрыкча ошого реакциям толук 100% жок болуп кетти айта албайм, бирок 90% жок болуп кетти. Абдан жакшы болуп, демек мындан кийин да биз берген рекомендациялар, биз берген көнүгүүлөрдү, биз берген эрежелерди аткара берсеңер, 100% мындан кутулат экенсиңер. Тамак ашка болгон кандай бир аз өзгөрдү, байкалдыбы? Тамак ашкадан аябай байкалды. Тамак аштан айрыкча жумуртканы сарышын жегенде резко тамак бүтүлүп калат эле. Аны такыр көп жылдан бери жеп көргөн эмесмин, жумуртканы. Анан азыр ошо 1-2 күн мурун ошону жеп көрдүм. Реакция берген жокмун ага. Кичине эле бердим, бирок аябай. Демек, бизге келгенге чейин дары-дармек ичишип элеңер? Ооба. Мен почти дары-дармек менен жашачумун. Дары-дармек менен. Бизге келгенде биз дарыларды токтотурдук, э? Дарылар токтотурдук, таблетка, уколдор токтотурдук. Биздин натуралдык ыкмадан сиз бүгүнкү күнү абалыңызды абдан жакшы сезип турасыз, э? Урматтуу мекендештер, мен ошол биринчи бизге немеге келгенде, приемга келгенде мен сөздү тартып алган болчумун. Анан ушул айткан эле, мына айыккандан кийин биз абалын сурайбыз деп. Кудайга чексиз шүгүр, бардыгы Кудай Тааладан. Албетте Кудай Таала шыпа берем десе, биз себепчи болуп мына жакшы болду деп биз дагы кубанып турган мезгилибиз. Жакшы болуунун жолу экиге бөлүнүп калган экен илгери эле. Бирөө дары менен, бирөө натуралдык ыкма менен. Дары менен адам убактылуу гана өзүн кармап жүргөн, эми натуралдык ыкма менен дагы мындан кийин дагы 4 айдан кийин, дагы 8 айдан кийин дагы келип бир курс лечение алуу менен бул оорулардан баарынан айыгып толуп кетет деген биз ишеничте калабыз. Баарыңыздарга ден соолук каалайм.